Жаңы 2021 жыл чыгыш гороскобу боюнча алып караганда уй жылы, уй жоош, ээсинен бардык жагынан пайда алып келген жаныбар. Демек жылыбыздагы жалпысынан майлуу сүттүү, берекелүү, тынч өткөн жылдардан болот деген үмүт чоң. Ал эми чыгыш гороскобу боюнча ким үчүн кандай жыл болору төмөндө. Келе жаткан жылы чычкан жылында төрөлгөн адамдар карьерасында олуттуу ийгиликтерге жетишет. Анықтан бул жаатта болгон күчүн жумшап, аракет кылууну сунуштайт. Бизнес, курулуш, баштуу үй бүлө куруу үчүн 2021 жыл чычкандар үчүн абдан ылайыктуу. Мындай башталуулардын ийгиликтүү уланып кетиши үчүн уй жардам берет. Уй жылындагылар үчүн келерки жыл жөнөкөй жылдардан болбойт. Аларга тең туштары менен тил табышы кыйын болот. Андыктан эмоцияларын көзөмөлдөп, кечиримдүү болууну жылдыздар эскертет. Ал эми бизнес менен жумушта тескерисинче өжөрлүк керек. Эч кимди укпай, алга гана жылуу деген принцип менен иштөө сунушталат. 2021 сиздин жылыңыз. Бул деген көптөн бери улам кийинкиге жылдырып келаткан кыялдарыңызды ишке ашырууга убакыт келип жетти дегенди билдирет. Жеке жашоосунда дагы уйларды ийгилик коштойт. Жолборс жылында төрөлгөндөргө бул жылы ден соолугуна жакшы көңүл буруу сунушталат. Майда көйгөйлөр болсо деле доктурга көрүнүү зарыл. Негизи эле келе жаткан жыл жолборстор үчүн жөнөкөй жылдардан болбойт. Алар турмуштун ар кандай сыноолоруна туш болушу мүмкүн. Алардан таттыктуу өтүү үчүн чыдамкай, сабырдуу болуу сунушталат. Ойлонулбай жасаган бир кадам кырдаалды андан бетер татаалдаштырып салуусу мүмкүн. 2021 жылы өзүңүз анчалык ишеничтүү болбогон ишти баштабай туруңуз. Коёндор уйлардын коргоосу астында болот. Андыктан алардын ден соолугу, каржылык абалы баары ордунда болмокчу. Чоң пландарын ишке ашырууда эч кандай тоскоолдук жаралбайт. Өзгөчө ийгиликтүү учур болуп, март-июнь айлары эсептелинет. Чыгыш астрологдорунун пикиринде бул айларда ийгиликтин энергиясы көп болот. Үй бүлөлүк туруктуулукту өзгөчө баалайт. Бул жагынан коёндордо маселе жаралбайт. Андыктан жеке турмушуна дагы, карьерасында дагы байланышкан бардык чечимдер ийгиликтүү аяктайт. Ажыдар 2021 жылы ажыдаарларды көп учурда кубантат. Эгерде көптөн бери бизнес ачууну максат кылып жүргөн болсоңуз, азырда шашпай туруңуз. Андан көрө баарын кайра башынан анализдеп, эсептеп, багытыңызды тактап алыңыз. Ал эми алектенип жүргөн бизнесиңиз бар болсо, бир мүмкүнчүлүктөн экинчи мүмкүнчүлүккө секирбей сабырдуу, ынсаптуу болуңуз. Болбосо күчүңүз калбай калат. Ишкер өнөктөштөрүңүз сизди олуттуу кабыл албай калышат. Жеке жашоо экинчи планга жылат. Ажыдаарлардын көпчүлүгүндө бул жылы күтүлбөгөн ийгиликтер күтөт. Мисалы, лотерея утуп алуулары мүмкүн. Жылан жылында жыландарды кызыктуу жыл күтөт. Алар саякатка көп чыгышат. Жашоосуна оң таасирин берүүчү адамдар менен таанышат. Бирок каржылык абалы мурун кандай болсо ошол бойдон эле калат. Кесиптештериңиздин арасында сизге каршы иштерди жасагандар чыгышы мүмкүн. Аларга көңүл бурбай, өзүңүздү мурунку калыбыңызда алып жүрө бериңиз. Акырында жетекчиңиз сиздин ушакка кызыкпаган сапатыңызга баа берет. Бизнес менен алектенген жыландарга баарына эле ишене бербөөнү астрологдор эскертишет. Ишкер өнөктөшүңүз сизди алдоого аракет кылышы мүмкүн. Кол коюш керек болгон документтериңизди абдан кылдат текшериңиз. Жылкы уй менен жылкынын мамилеси жакшы. Андыктан жылкы жылында төрөлгөн адамдар үчүн келаткан жыл ийгиликтүү болмокчу. Аларга бакыт албетте өзү келбейт. Ал үчүн аракет кылуу зарыл. Ал эми жылкыларга эмгекчилдик, күжүрмөндүк сапаттар таандык. Май жана октябрь айларында жылкыларды каржы жаатында сюрприз күтөт. Күтпөгөн жерден көп суммадагы акча колго тийип калышы мүмкүн. Мындан тышкары бизнестин бардык түрүнө салган акчалары жакшы пайда алып келет. Койлорго бул жылы жалкоолукту таштоону адистер айтышат. Бул айлардын ийгилигинин жарымы болуп эсептелинет. Анан иштеп эмгектенсе, буга чейинки максаттарынын баарына жетет. Ошондой эле аларга жаңы хобби табуу сунушталат. Дал ошол хоббисин негизги киреше булагы болуп калуусу ыктымал. Астрологдор койлорго тоолуу жерлерден, руль башкаруудан абайлоолорун эскертишет. 2021 жылы акчага ден соолукка байланыштуу учурларда тобокелчиликке барбагандары дурус. Уруш, талаш, ызычуу, интригалардагы сизди жана жаныңыздагыларды бул жылы коштоп жүрөт. Алардын баарына сабырдуулук менен карасаңыз сиздин пайдаңызга чечилет.
Маймыл. Келе жаткан жылы маймылдар үчүн жагымдуу дагы, жагымсыз дагы сюрприздерге бай болот. Жаңы таанышуулардан абайлоону жылдыздар эскертишет. Анткени алар жагымсыздыктарга алып келиши мүмкүн. Бирок кеп романтикалык сүйүү мамилелери тууралуу болсо, бул жааттагы таанышуулар олуттуу деңгээлге чейин өсүп жетет. Тоок. Уй менен тоок көп жагынан бири-бирине окшошуп кетет. Бул эки үй жаныбары тең ээсине пайда алып келет. Экөөнүн мамилеси жакшы. Андыктан жылдын ээси болгон уй тоокту бардык жагынан колдойт. Тооктун ийгиликке жетишинин бир сыры ал айланасына пикирлеш адамдарды көбүрөөк чогултканы жакшы. Жумушта кесиптештер менен, жеке жашоодо туугандар менен жакшы мамиледе болгону жакшы. Ушул жылы алардын сөзсүз кереги тиет. Көпчүлүк тооктор үчүн бул жылы кудалашуу, үйлөнүүлөр күтүлөт. Ал эми үй бүлөлүү тооктордо балдар төрөлөт. Үй бүлөсүндө толуктоолор болот. Иттер үчүн дагы бул жылы ийгиликтүү, жемиштүү жылдардан болмокчу. Ишмердүүлүгүнө байланыштуу ийгиликке жетүү үчүн иттерге эмгек кылуу талап кылынат. Ишенимдүү, сезимтал, күжүрмөн бул белгинин ээлери үчүн ал кээ эмес. Бардык кыйынчылыктарды жана тоскоолдуктарды жеңип максатына жетет. Өзгөчө ийгиликтүү болуп апрель жана декабрь айлары эсептелинет. Жумушунан сырткары ийгилик фортунасы иттердин жеке жашоосуна дагы жылмаят. Жылдын аягында ири суммадагы акча же балуу белекке ээ болушат. Каман. Уй жылында камандар каалаганын баарына жетет. Жаңы иш баштаса, көп өтпөй жемишин берет. Бирок жетишем деген ой менен бир нече жумушту бир убакта моюнга жүктөп алуунун кажети жок. Мында энергияңыз көп кетип калат дагы, иштин пайдасын көрбөй каласыз. Урматтуу көрүүчү, 2020 чычкан жылы сиз үчүн кандай жылдардан болду? Күтүлбөгөн кандай окуяларга туш болдуңуз? Бул тууралуу өзүңүздүн пикириңизди комментарий бөлүмүнө жазганды унутпаңыздар.